Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз жайкы каникул деп аталат. Сабактын максаты жайкы каникулду кандай өткөрө тургандыгыңар жөнүндө айтып бересиңер. Текстти окуп, анын астында берилген сөздөрдү толуктайсыңар. Өзүңөр билгендей балдар, жайдын келиши менен жакында жайкы каникул башталат. Башка каникулдардан айырмаланып, бул жолку каникул 3 айга созулат. Каникулду балдар көңүлдүү өткөргөнгө аракет кылышат. Алар ар түрдүү эс алышат. Балким кээ бир балдар лагерлерге барышы мүмкүн. Үй-бүлөсү менен ысык көлгө барып эс алышат. Көлгө түшүшөт, күнгө күйүшөт. Ысык көлдө эс алуу абдан көңүлдүү өтөт. Андан сырткары Кыргызстанда кереметтүү жайлоолорубуз бар. Айрым балдар мына ушул жайлоого барып, таза абада эс алып келишет. Ал жактан ат минишет, тоого чыгышат, кымыз ичишет, айран сүт ичип, көңүлдүү эс алып кайтышат. Жайында өзгөчө балдар оюнду көп ойношот. Аркан тартыш, жоолук таштамай, көз таңмай, жашынмак, орто топ, ак терек, көк терек оюну жана башка ушул сыяктуу кызыктуу оюндарды ойношот. Кыскасы, жайкы каникулду балдар көңүлдүү өткөргөнгө аракет кылышат экен. Эми балдар окуу китебиңерди ачкыла. Китебиңерде жайкы каникул деген текст турат. Мына ушул берилген текстти ар бириңер өз алдыңарча окуп бериңле. Текстти окуп бүткөндөн кийин ошол тексттин алдында сөздөр турат. Мына бул сөздөрдө айрым үндүүлөр түшүп калган экен. Кайсы үндүүлөр түшүп калган, толуктап жазгыла. Шуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.